Саламатсыңарбы? Ош мамлекеттик университети, Ыйман гимназиясы кыргыз тили сабагы 10 класстар үчүн тема үндөштүк закону же сингармонизм закону. Үндөштүк боюнча маалымат ала алышат, үндөштүктүн түрлөрүн билишет, үндөштүк законуна мисал келтире алышат, үндөштүк законунун түрлөрүн бири-биринен ажырата алышат. Алгач үндөштүк законунун эрежесине токтолсок. Үндөштүк закону же сингармонизм сөз тутумундагы үндүү жана үнсүз тыбыштардын фонетикалык жактан окшош айтылышы жана угулушу. Сөз тутумундагы үндүү жана үнсүз тыбыштардын фонетикалык жактан окшош айтылышы жана угулушу. Үндөштүк законуна ылайык бир сөздөгү бардык үндүү тыбыштар бүт бойдон ичке же бүт бойдон баштан аяк жоон үндүүлөрдөн турат. Ушуга жараша ал сөздүн тутумундагы үнсүздөрдө же бүт түпчүл же бүт таңдайчыл болуп ыңгайлаша айтылат. Үндөштүк закону айрыкча эрин күүсү кыргыз тилинде башка түрк тилдерине салыштырмалуу абдан күчтүү өнүккөн. Башкача айтканда, сөздүн биринчи муунунда эринчил үндүү болсо, ага карап кийинки муундагы үнсүздөрдө эринчил мүнөз алат да, бүт бойдон эринчил аллафодо айтылат. Дээрлик үндөштүк законун биз үндүүлөргө карайбыз. Эгер биринчи муундагы үндүү тыбыш жоон болсо, экинчи жана андан кийинки муундагылардагы жоон болуш керек. Эгер ичке болсо, ичке болушу керек. Же эринге карайбыз. Эгер эринчил болсо, экинчи муундагылардагы эринчил болуп, бири-бирин ээрчип кетиш керек. Мына ошондо бул жерде үндөштүк закону жүргөн болуп эсептелет. Ал эми үнсүздөрдүн мына ушундай ээрчишин биз ассимиляция, диссимиляция деп айтабыз. Мисалы, күч, күчтүү, күчтүүрөөк, акыл, акылман, жыгач, жыгачтарды, өнөр, өнөрдүү, нөшөрлүү, бадалдуу, бөбөктөр жана башка. Бул жерде карагыла. Бөбөктөр деген сөздү алсак дагы, биринчидеги ö, кийинки төр деген мүчө жок бизде, ошондуктан лар мүчөсүн өзгөргөн формасы ал. Мына ошол лар, башкача айтканда, лар дагы а, өгө өзгөрүлүп, алдындагы өлөргө карай кийинки мүчөсүндөгү тыбыш дагы үндүү тыбыш өзгөрүлүп жатат. Бул жерде үндөштүк закону жүргөн болуп эсептелет экен. Үндөштүк мыйзамынын түрлөрү. Бир сөз ичиндеги тыбыштардын үндөшүүсү көбүнчө үндүү тыбыштарга мүнөздүү. Бир сөз ичиндеги тыбыштардын үндөшүүсү көбүнчө үндүү тыбыштарга мүнөздүү. Түшүндүкпү? Бир сөз ичиндеги. Демек, бул үндөштүк закону дээрлик үндүү тыбыштарга байланыштуу болот экен. Кыргыз тилинде үндүүлөр боюнча үндөштүк мыйзамына ылайык экиге бөлүнөт. Үндүүлөрдүн үндөшүүсү боюнча экиге бөлүнөт экен. Үндүүлөрдүн тилдин күүсүнө карата үндөшүп өзгөрүшү, башкача айтканда тилге карай өзгөрүүсү десек болот. Экинчиси үндүүлөрдүн эрин күүсүнө карата үндөшүп өзгөрүүсү же эринге карай өзгөрүүсү десек болот. Бир сөз ичиндеги тыбыштардын тил артына жоон үндүү болсо эгер, жана тил алдына ичке үндүү карата үндөшүүсү үндүүлөрдүн тилдин күүсүнө карата өзгөрүшү деп аталат. Сөздүн аяккы муундагы үндүүнүн эринчил же эринчил эмес болушуна карата ага уланган мүчөдөгү үндүү тыбыштардын да эринчил эмес болуп өзгөрүп кетишин үндүүлөрдүн эрин күүсүнө карай үндөшүп өзгөрүүсү дейбиз. Демек, үндүүлөрдүн бири-бирине окшошуп өзгөрүүсү боюнча эки жол менен
жүргүзсөк болот экен, же өзгөрсөк, же окшоштурсак болот экен. Бул тилдин күүсүнө же тилге карай жана эринге карай өзгөрүүсү. Бул эринге жана тилге карай өзгөрүүсүн биз үндүү тугуштардын классификациясынан билебиз. Ошондой эле эгер сөздө тилге карай дагы, эринге карай дагы үндөштүк жүргөн болсо, толук сингармонизм деп аталат экен. Ал эми кээде тилге карап жүрүп үндөштүк, кээде эринге карап жүрбөй калышы мүмкүн, же кээде тил күүсүнө карай толук жүрбөй, эрин күүсүнө карай толук жүрүп калышы мүмкүн экен. Бул толук эмес сингармонизм закону болуп эсептелинет экен. Башкача айтканда, үндүүлөрдүн үндөштүк мыйзамынын мына ушул толук жана толук эмес деген түрү да бар экен. Мисалы, бул таблицада көрүп атасыңар. Эгер биринчи муундагы үндүү тугуштар деп турат. Биринчи муундагы үндүү тугуштар А боло турган болсо, кийинки муунда келүүчү үндүү тугуштар А жана И болуп калышы мүмкүн экен. Мисалы, шаарга анан талаанын. Бул жерде жүргүзүп көргүлө. Мисалы, шаар дегендеги созулма А келип атат. Андан кийин Га деген мүчө уланыптыр. Анда дагы А келип атат. Демек, бул жерде окшошуп атат. Тилге карай А жоон, эринге карай эринсиз. Талаанын дейли. Анда дагы Аны ээрчип келген, кийингиси И болуп келип атат. Бирок талдай келсек, А жоон, И дагы жоон, А эринсиз, И эринсиз. Бул жерде толук үндөшүү жүрүп атат. Эгер биринчи муундагылар болуп калса, И болушу мүмкүн экен. Элдердин эмгекчи. Бул жерде дагы ичке болуп атат, И ичке болуп атат. Ал эми эринсиз болуп атат. И келип калса, И А болушу мүмкүн экен. Эгер биринчи муунда И келе турган болсо, экинчи муун И болушу мүмкүн экен. О келе турган болсо, О У. Карагыла. О жоон, О. Биринчиде короого деген сөздө дээрлик бардыгы жоон, алдындагы Ону ээрчип келген. Экинчиси тойду деген сөздү талдайлы. О жоон, У жоон. О эринчил, У эринчил. Демек, толук сингармонизм же үндөштү. Ö келе турган болсо, Ö, Ü. Кийинки муундары Өдөн жана Үдөн болуп, же Өгө, Үгө өзгөрөт экен. У, О, Ü, Ö. Мисал үчүн бул жерден карагыла. Үйдөн деген сөздү алалы. Үйдөн. Үй алгачкы мууну болуп атса, же болбосо муңгу сөз үй болуп атса, андагы Үгө ыктай кийинки мүчөнүн үндүү тугушу өзгөрүп атат. Дөн деген мүчө жок бизде. Ал, башкача айтканда, бул дан деген чыгыш жөнөмөсүнүн мүчөсү. Мына ошол дандагы А Үгө карай Ö болуп өзгөрүлүп окшошуп калып атат. Ü ичке, Ö ичке, Ü эринчил, Ö эринчил. Кийинки эгер түшүнбөй калсак, тил күүсүнө сакталганы боюнча дагы карап койгула. Балалуу, басуу, жыргоо, тароо деген сөздөрдү карагыла. Демек, бул жерде толук үндөшүүлөр жүрүп, тил күүсүнө жана эрин күүсүнө карай үндөштүк жүрүп жатат. Кийинки
Үндүүлөрдүн үндөштүгү ар дайым эле сактала бербейт. Эстеп калабыз. Ар дайым эле же болсом кыргыз тилиндеги сөздөр же болсом кыргыз тилиндеги эмес, бул жерде кыргыз тилине башка тилдерден кирген сөздөрдө дээрлик үндөштүк закону сакталбайт. Муну кыргыз тилине башка тилдерден кирген сөздөрдөн байкасак болот. Анда сөздөрдү башкача айтканда үндөштүккө баш ийбеген сөздөрдү дисгармонизм дейбиз. Мисалы, адабият, алипбе, мугалим, абир, сармерден, шакирт, данек, айнек, табият, каниет жана башка бул сөздөрдө үндөштүк закон жүрбөй атат. Мисалы жүргүзүп көрөлү. Сөздүн ичиндеги биринчи муундагы үндү туушка маани бергиле. Мисалы, адабият деген эле сөздү алгыла. Биринчи тилге карай жүргүзөбүз албетте. А жоон болсо, экинчи а жоон болуп атат, бирок бият, адабияттагы и ичке болуп калып атат. Демек, карагыла, тилдин күүсүнө карай бул жерде үндөштүк жүрбөй калып атат. Андан кийин карайлы дагы мугалим деген сөздү алалы. У тилге карай жоон дейли, а жоон, и ичке болуп калды. Дагы кийинки муундагы, акыркы муундагы и алдындагы уну жана аны ээрчиген жок. Эгер эриңе карай жүргүзө турган болсок дагы у эринчил, ал эми а менен и эринсиз. Демек, билдиңер, башка тилден кирген сөздөр үндүүлөрдүн үндөшүү мыйзамына баш ийбейт. Мугалим, адис, аким деп атат. Ээрчибес мүчөлөр уланган сөздөрдө үндүүлөрдүн кээде бизде айрым бир мүчөлөр бар экен. Алар алдындагы уңгуну же муундагы тыбышты ээрчибейт экен. Бул мисал үчүн карагыла, кер деген, стан деген, поз деген, кана деген, кор, кеч, гер деген ошол мүчөлөр уланат. Мына ушул мүчөлөр алдындагы мүчөгө карап өзгөрүлбөйт экен. Ар дайым стан болсо, стан боюнча өзгөрүлбөстөн калат экен. Мисалы үчүн Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан стан боюнча калат. Кер деген дагы жоопкер деп атат бул жерде. Илимпоз деген дагы поз мүчөсү өзгөрбөйт. Паз, пез, поз болуп өзгөрбөйт. Ушу бир гана поз боюнча тургандыктан анын алдындагы тууштарды ээрчибей атат. Илимпоз дегенди карагыла, мисалы, и ичке, бирок поздогу о такыр өзгөрүлбөйт. Кийинки биригип кеткен айрым сөздөрдө үндүүлөрдүн үндөшүү мыйзамы бузулат. Жоомарт, алагүү, алибет, айкөкүл, адегенде, биякта. Демек, бул жакта сөздөр биригип кеткендиктен ичиндеги айрым үндүү тууштар ээрчибейт экен бири-бирин. Эгер теманы түшүнбөсөк, муну мисалдарга да бир катар карап көрөлү. Мисалы, тоолук, лук эмес лык деген мүчө уланып, бирок алдындагы оого карай лыктагы у болуп өзгөрүлүп калып атат. Демек, бул жерде тилге карай да үндөштү, эриңе карай үндөштү, толук үндөшүү жүрүп атат. Аталар дегенде да толук үндөшүү жүрдү. Эсепчи дегенде дагы толук үндөшүү жүрүп атат. Анткени ичке, эринсиз, эринсиз, демек толук. Котормо дегенде дагы ма мүчөсү мо болуп алдындагы оого карай өзгөрүлүп атат. Тон, чан дегенде дагы чан мүчөсүндөгү а алдындагы оого карай өзгөрүлүп, толук үндөшүү жүрүп атат. Сурамжыла дегенди маани берип көрөлү, эми толук эмес үндөшүү жүрүп калыптыр. Бул жерде эми алдыңкы эмес, акыркы уланган мүчөгө карай, мисал катары
кабыл алсак болот. Сурамжыла. Бул жерде у жон, а жон, ы жон, а жон. Тилге карай жүрдү. Үндөштүк. Ал эми у эринчил, а эринсиз, ы эринсиз, а эринсиз. Сурамжыла дегенди карагыла. Демек, бул жерде эринге карай жүрбөй калды. Демек, бул толук эмес үндөшүү. Ал эми акыркы сөз мугалимде дисгармонизм бул жерде толук үндөшүү же дегеле үндөшүү закону жүргөн жок. Анын тескериси дисгармонизм жүрүп калыптыр. Кайтар үчүн тапшырма. Төмөндө берилген макалдардан үндөштүк мыйзамына баш ийген сөздөрдү тапкыла. Ушу берилген сөздөрдөн үндөштүк законун табасыңар. Анан аларды сабак бүткөнгө чейин жазып, толук эмес тилгүүсүнө, эрингүүсүнө жүргөндүгүн аныктап группага жөнөтөсүңөр. Саламатта калгыла.